Gülçö şаарынын тургундары, Gülçö шаары. Кандай сонун болот, Gülçö шаары. Жогорку кеңештин депутаттыгына номер 8 шайлоо округунан талапкер Жанар Акаевдин кезектеги үгүт иш-чарасы бүгүн Алай районунда уланды. Жаш саясатчы шайлоо алдындагы жолугушууларын өзүнүн кичи мекенинде аксакалдардын ак батасы менен жыйынтыктоону чечкен. Мына башкалар элге мени шайлап кой деп акча таратып атса, биздин жөнөкөй адамдар тескерисинче айранын, сүтүн, нанын, сары майын көтөрүп мага келип атат, көрдүңөр өзүңөр. Бардык жерге барсак, мына ушинтип элдер келип атат. Урматтуу туугандар, анткени эл кимдин ким экенин билет. Парламентте ким ачык айтып, ким ак сүйлөйт, ким адилеттүүлүктөн, акыйкаттыктан тайбайт, ким баргандан кийин ошол жерде 5 жыл бою кошоматтык менен гана алек болот, өзүнүн бизнесин гүлдөтөт. Ким катар үйлөрдү салат, аны элдин бардыгы билет. Мени дагы мына алаканга салгандай билесиңер. Биз таза, түз, эч кандай жаман сөз eshitпестен ошол жерде жүрдүк. Алайлыктардын баары эле, депутаттардын баары эле барып алып ал жерде эки колун бүгүп, шепип эмне кылайын деп турган кошоматчылар болбош керек. Жанар Акаев буга чейин 2 рет элдин ишенимине ээ болуп, жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Бул арада ал өзүнүн ишмердүүлүгүндө эң мыкты делген топ 10 депутаттын катарына илинген. Элдин үнүн бийликке жеткирүүдө милдеттерин так аткарып, калктын сүйүүсүнө татыган. 38 жаштагы Жанар Акаев алдыда жасай турган жумуштары көп экенин айтып, шайлоо алдындагы программасы жана келечек пландары менен бөлүштү. Элдин үнүн айтып турган, Алымбектатка, Курмандатка чыккан жерден мыкты уулдар чыгыш керек. Ошол жерге барып алып, бардыгыбыз эле бизнесибизди, жеке карабашыбызды ойлобошубуз керек. Парламенттин депутаты ушундай болуш керек. Мыйзам жазуу жагынан дагы, элди кабыл алуу, эл менен иштөө жагынан дагы биз азыркы оппоненттерден камчы салдырбай алдыдабыз. 34 мыйзам долбоорун силерге мына гезитке жазып бердик. 16-сына президент кол койду. Билим берүү боюнча, ата бабаларды, басмачыларды актоо боюнча, миграция боюнча биздин мыйзам долбоорлорубузду салып койдук. Алардан дагы сурагалагын. Эмне иш кылып койдуң деп. Мисалы, жолугушуу кечеге Жанар Акаевди колдоп келгендер көп болду. Алай эли өз улуна ишеним билдирип, атаандаштыкта таза жеңиш менен жогорку кеңешке эл өкүлү болушуна тилектештик билдиришти жана башка шайлоочуларды дагы Акаевга добуш берүүгө чакырышты. Эч жерде бир коррупциялык элементтерге катышкан эмес. Урматтуу жаштар, келечек силердики. Келечекте ушу Жанар менен кошо баскыла. Депутатка шайлағым келди. Ошо Алай эли, Gülçö шаары 30 ноябрь күнү ушул баланы шайлап алайлы. Жолборс жолунан кайтпайт дейт балам. Жолборс жылындакылар ушундай сендей терс бала болот. Жолборс жылындакылар ишти алып бара билет. Бул жигиттин эми иштегенин бүткүл Кыргызстан боюнча баары эле билет, кандай иштегенин, өзү патриот жигит, чынчыл, ак ниет, эл үчүн жанын бере турган, жанын беришке даяр жигит да. Мыйзамды сүйлөгөнү, тазалыкты сүйгөнү, эли журттун сүйгөнү бизге жагат. Ошон үчүн ушул баланы биз шайлап алалы деп Алай район боюнча колдоп атат. Дагы кандай алдыда максаттары бар, тилектер бар экенин билүү үчүн келдик. Мындан аркы үмүтүбүз аябай зор. Ошентип Жанар Акаевдин шайлоо алдындагы үгүт иш-чарасы өзүнүн кичи мекени Алай жергесинде жыйынтыкталды. Аксакалдары батасын беришип, Акаевди жылуу манайда узатышты. Амин. Бейле кетсек, Жанар Акаев номер 8 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер. Катардагы номери 4. Асел Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Алай району.